Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн 17 ноябрь. Кыргыз тилинде айтканда 7 айынын 17-си. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жаңылмачтар. Балдар, биз буга чейин кыргыз тили сабагында жаңылмачтарды көп жолуктурчук жана аларды айтууга көңүл бөлгөнбүз. Жаңылмачтар кыргыз элинин жаңылмачтары илгертеден балдардын тилин жаттыктырууда, сөз маданиятын көтөрүүдө, так жана шар сүйлөөгө көнүктүрүүдө, сөздөрдү ачык, кооз, уккулуктуу колдонууну калыптандырууда чоң кызмат өтөп келген. Жаңылмач айтууга кыйын болгон уйкаш муундардын, сөздөрдүн туташ келишинин негизинде түзүлүп, ылдам айтканда жаңылып, сөздү так айта албай кала турган сөз тизмектери фольклордук күлкүлүү жакан жанр болуп эсептелет. Ал айтылышы үндөш табыштардан турган сөз тизмектеринен атайын курулуп, жаш муундарды өз эне тилинде так жана уккулуктуу сүйлөөгө, чечендикке, көркөм сөздү кастарлоого тарбиялайт. Мисалга, 5 кашка ирик, 5 башка ирик. Биз жаңылмачтын тартиби менен айтабыз. Биринчи жай, ал эми экинчисинде бат айтабыз. 5 кашка ирик, 5 башка ирик деп. Кийинкисин окуйбуз. Ана марал, мына арал. Мына арал, марал арал. Ана арал, мал аралды марал араларбы. Марал аралды мал араларбы. Кана бат айтууга көнүгөбүз. Ана марал, мына арал, марал арал. Ана арал, мал аралды марал араларбы, мал арал аралды мал араларбы. Мынакей балдар, биз жаңылмачыбызды окудук. Жаңылмачтын өзүнчө көркөм айтууга ыкмасы бар жана оюн күлкү чакыра турган жайдары жанр. Ал сөздөрдү бат жана оюн күлкү чакыра турган жайдары жанр. Ал сөздөрдү бат, ылдам, буйдалбай, жаңылбай айтуу шартын коет жана дүйнө таанымды кеңейтет. Орус элинин скороговоркалары менен өтөгөн кызматы абдан окшош. Мисалга алсак, Клара краля кралась Кларе. Клара краля кралась Кларе. Кийинки корабли лавировали, да не лавировали. Корабли лавировали, да не лавировали. Көрдүкпү балдар? Биз биринчи жай айтканда биздин окуганыбыз анча билинбейт. Ал эми бат айтууда тилибиз бир аз буйдалып, биз аны күлкүлүү болбош үчүн так айтууга аракет жасайбыз. Силер дагы үйдөн ушундай аракеттерди жасагыла. Эми жаңы сөздөр менен таанышабыз. Сөз маданияты, культура речи. Так, бул жерде ачык деген маанини түшүндүрөт. Точно, четко. Жаңылмачтар, скороговорки. Балдар, жаңылмачты айтууда биз так окуп жана ачык айтканды аракет кылышыбыз керек. Мисалы, кичине казан кырмычык, кырып жедим тырмышып. Чоң казандан кырмычык, тое жедим тырмышып. Эми бат айтабыз. Кичине казан кырмычык, кырып жедим тырмышып. Чоң казандан кырмычык, тое жедим тырмышып. Андан кийин үйгө тапшырма, жаңылмачтардан жаттап, адашпай көркөм айтууга көнүккүлө. Силер дагы мага жаңылмачтардан жаттап жөнөткүлө. Саламатта калгыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Бүгүнкү күнүңөр көңүлдүү жана ийгиликтүү өтсүн балдар.